Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Молодая гвардия Ленинградский көшесінің кесішінен 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп даректи түшүндүрөйүн туғандар. Дареги Ленинградская 182 даректе жайгашкан туғандар. Мынакей бул Молодая гвардия көчөсү, бул Ленинградская көчөсү кесилишинен эле оң тарапты карай жүрсөңүздөр, мына бул 3 кабаттуу кирпичтен салынган үйдүн биринчи кабаты. Анан дагы эмне маалыматы? Так. Под бизнес десек деле болот тугандар. 61 квадрат метр, баасы $53,000, 3 бөлмөлүү квартира. Под бизнес дегеним мондай кошна сыяктуу да. Могу жерде сулуулук салон иштетет экен, ушундай эле биринчи этаждагы квартирага тугандар. Жок болсо мондай дүкөндөрдү иштетесиздерби? Иш кылса биринчи этажда Ленинградский тарабынан подъездге киргенге дагы шарты бар тугандар. Бул жакта подъездин бул жанындагы эшик бар экен. Каласаңыздар да аны уруксат алып ачып алсаңыздар болот. Биринчи этаж көчө тарапта тугандар. Терезелери орнотулган. Эми кирип калган маалыматты сиздерге квартирага кирип берейин. Окей, бул короосу квартиранын тугандар. Машина койгонго жайы, парковкаларына катарынан. Бери карай жүрсөңүздөр, бул жакта балдар ойноо аянтчасы. Анан биринчи подъезд, андан кийинки экинчи подъездин биринчи этажында сатылуучу квартирасы жайгашкан тугандар. Тынч, мына ушундай жакшы квартиранын бири экен. 3 кабаттуу болгон квартиранын биринчи кабаты, стенасы бул квартиранын кирпич и индивидуальный проект экен тугандар. Ички тарабы. Азыр сиздерге ички тарабын көргөзөм. Мына бул жагында балдар ойногон аянтчасы бар тугандар. Эми ички тарабын көргөзөйүн. Подъезден киресиздер тугандар, биринчи этаж, киргендеги сол тараптагы бул квартира бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартира болуп калат. Анан жана айткандай, бул жактан деле подъездде эшик бар экен. Бул жактан чыксаңыздар Ленинградский көчөсү, квартира деле ошол Ленинградский тарапта турат, терезелери тугандар. Эгер под бизнес бир нерсе кылам десеңер, офисный помещение же башка домдон уруксат алып бул эшикти ачсаңыздар болот экен тугандар. Андан ары бул мынакей кире бериш коридору. Бул коридордон калган жерлерге өтүп кете аласыз. 3 бөлмөлүү квартира, 61 квадрат метр тугандар. Жана айткандай, отопление центральный, газ бар, документтер баары бар. Так. Бул жерден оң тарапка карай жүрсөк, 2 бөлмө бар экен. Бирөөсү мындай чоң зал, түндүк тарабынан, Ленинградский тарабынан терезе. Эгер кандайдыр магазин, офисный помещение, эмне ачсаңыздар дагы бул жакка өзүңүздөрдүн баннериңиздерди илсеңиздер болгудай көрүнөт. Так, андан ары бул жагында болсо, окей. Бир балдар бөлмөсү, детский бөлмө. Түндүк тарабынан терезе, отоплениянын чугунный материалдары. Окей. И андан ары мектеп, садик жакын жерде бар тугандар. Бул жагында бул 3-чү бөлмөсү. Түштүк тарабынан терезе. Көрүп ремонт. Потолок натяжной. И бул жакта кладовкасы да бар экен тугандар. Окей. Кладовкасы бар экен бул бөлмөнүн. И андан ары бул жагында ажаткана өзүнчө бөлмөдө. Ванна, душ өзүнчө бөлмөдө жайгашкан. Эми жакшы жери, отоплениясы центральный тугандар. Мына бул кухня, мындай мебель, раковинадан суу чыгарылган, газовый плита тугандар. Түштүк тарабынан терезе, короо тарабынан дагы эмне маалыматы? Так. Документ, техпаспорт бар, алсаңыздар эле өтүп берем дейт тугандар. Баасы бул 61 квадрат метр болгон 3 бөлмөлүү квартиранын $53,000, анан дагы сүйлөшүү болот. Экрандагы телефон номерлерге чалып, дагы толугураак түрдө маалыматтарды сурап билсеңиздер болот. $53,000 сүйлөшүү болот тугандар. И бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира эсине чоң жардам берген болосуздар.
анда эмес эместермен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.